Аңдышқан айыл болбойт, эсептешкен дос болбойт деп коеткен урматтуу телекөрүүчүлөр, бири-бирибизге аңдышпайлы, эсептешпейли болгону бири-бирибизге жакшы сөз арнайлы. Мына ушундай ураанды дайыма күнүгө айтканга аракет кылабыз. Барыңыздарга жакшы гана нерсени каалаган Кел чай ичели программасы барыңыздарга чоң саламдарды жолдойбуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу таңыңыздар менен бүгүнкү таңда сиздер менен жүз көрүшүп учурашып турганыбызга дагы да болсо биз кубанычтабыз. Бул убакыттарда эфирден кулуба кызматыңыздарда болом. 2 саат бою бирге бололу. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. 110 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй-бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Алтын стандарт болгон мына ушул пиаладан чай ичиңиздер. Биз болсо чай үстүндө маек куралы, бизге келген коногубузду дароо тааныштырып берейин. Ырчы, алып баруучу, коуч, мотиватор дегеле эң сонун айым Назира Кадыева бизде конокто. Кош келиңиз. Саламатсыңарбы? Кутмандагыңыз менен, журт менен амандашып алыңыз. Кандайсыңар? Элдердин баардыгына салам айтам. Айпери сени көргөнүмө абдан кубанычтамын. Мен дагы кош келиңиз. Рахмат. Кош келдик. Назирежи, акыркы мезгилде байкасам өзгөчө Инстаграмда көп айымдарга мындай мотивация берип, өзүңүздүн сабактарыңыз менен элди өзүңүзгө тартып атасыз да. Алып баруучулук, ырчылыктан өтүп, бир башкача бир тепкичке келдиңиз окшойт, Ооба. Мен акыркы учурда ошол коуч катары өзүмдү тааныштырып жүрөм. Бул нерсе мага аябай жагат. Мен өзүм ушул психологияга ооруп калып келип калдым. Мындан 2 жыл мурун ооруп, операция болдум Түркияда. Анан ошондо мен жаман оору деп айткан эле, ошондо аябай ыйлап, мен туура эмес жашап жүргөн турбаймынбы деп, анан айыккандан кийин анализдерим жакшы чыгып, жакшы баягы мындай айыгып кеткенден кийин мен жашоомду кайра карап чыккым келди. Кудай таалам мага ушундай оору берип атса, анан кайра мага ушундай мүмкүнчүлүк берип атса, эмне үчүн мен жашоомду башкача жашабашым керек? Баягы адам эртең өлөсүң десе эле ойлоно баштайсың го, эмнени туура эмес кылгам, мен башкача жашайт элем деген сыяктуучу. Ошол учурда мага келди. Анан мен жашоомду өзгөрткүм келип, мен жашоомду өзгөртөм деп жаза бердим. Ойлонуңду өзгөрт дешти. Интернеттен жөн эле жазып көрсөң, анан ошол ойлонуумду кантип өзгөртөм деп жүрүп, ушул психологияга келдим. Өзүмө жардам бере алдым. Мен аз убакыттын ичинде баягы көп адамдар биз баягы масканы кийип жүрөт экенбиз да, жеке жашообузда, акча маселесинде, өзүбүздүн сүйүктүү ишибиз менен иштейбизби, иштебейбизби, иш кылып акчаны кубалап эле иштеп жүрө берет экенбиз, туура эмес жака энергияларыбызды сливать этет экенбиз, кетирип салат экенбиз, мындайча айтканда. Болор болбоско, анан ошондон ден соолугубуз аябай жабыркайт экен да. Анан мен ошол жашоонун философиясы, дегеле адамдар менен кандай мамиле курса болот, кантип адамдар аз убакыттын ичинде ийгиликке жете алат, ийгиликке жетүүдө эмне жолтоо болот адамга, ушул нерсенин баарын изилдеп атып, психологияга келип калдым. Өзүмө жардам бере алдым. Анан элдердин баары сурай баштады, кантип эмне кылдың, кандай болду депчи. Анан ошондон улам карап көрсөм, бүт адамдардын баары баягы психологияда жертва деп коет, наалыган, жашоону жаман көргөн, жаман ойлонгон адамдар арабызда аябай көп экен. Дегеле дүйнө жүзүндө 99% ошол жертва абалында да көп адамдар. Анан ошол учурда мен дагы аларга жардам бергим келди. Өзү өсөйүн, өнөйүн деген адамдар абдан көп. Анан ошондон улам мен коуч болуп кеттим. Мага бул нерсе жагат, энергия берет. Башка адамдардын оңолуп түздөлүп атканын, ошол аз убакыттын ичинде мындай адам бир гана жол менен өнүгө алат. Бул билим алуу менен, өзүн өстүрүү менен, аракет кылуу менен гана, башка жол жок. Эгерде наалып, бир нерсенин жаман жагын көрүп, бир жерде сазга батып олтура берсең болот, наалып коюпчу. Ал эми экинчи жолу бул аракетке келиш керек, чечим чыгарып аракетке барыш керек да. Мен ушул жолду тандадым, жана өкүнгөн жок, мага жагып атат бул нерсе. Эң сонун курстарыңызды сатып атасыз да, азыркы учурдачы. Ошондо баягы сизден окуган адамдар
эмнени көбүрөөк алып атканыңыз кайра сизге айтып атчабы, мисалы отзыв деп коебуз го, ой пикирлерин. Анан сиз кимдерден сабак алдыңыз өзүңүзгө? Мен өзүм ошол ооруп, операция болуп келгенден баштап эле азыр эми жакшы болуп калбады, онлайн үйдөн чыкпай эле ошондо курстарды сатып алып окудум. Тони Роббинс деген дүйнөдөгү номер 1 бир тренер бар. Бул адамдын өзүн өстүрүү боюнча аябай көп инсандарды чогултат дайым. Мунун жандуу тренингине катышыш үчүн дүйнө жүзүнөн 20 миңге чейин 12 миңден ашык адамдар чогултурат дайым. Мен ошол кишинин сабактарын орустардын котормосу менен кайсы бир компаниядан сатып алып окудум да. Тоже кымбат турат экен, ошол өзүң потенциалыңды ач деген сабак. Бул 5 күндүк сабак. Ошону мындай жандуу өткөндө ошонун эле котормосун сатып алып окудум, көрдүм да. Баягы албетте жандуу барганга мүмкүн. Андан кийин мен деген чет өлкөлүк дал ошондой менторлордун, тренерлердин, мотиваторлордун сабактарын окуп келатам. Анын ичинде ошол өзүм жандуу барып катышканым метаморфозы дегенге Дубайга учуп барып, Петр Осипов деген ошол орусиялык жаш жигит, ал адамга дагы ошол Россиянын миллионерлеринин баары барат экен. Ошол жерге барып катышып өзүм дагы андан сырткары абдан көп инсандардан окудум. Биздин эле кыргыздын Асель Сыдыкова деген эжекебиз бар. Ошол кишинин да сабактарын алып окуп, кыскасы мен өсүү жолундамын да. Анан албетте ойлонуп көрө турган болсом, мындай экен да. Кээ бир ошондой тренерлердин баягы ала турчу нерсең болот экен. Кээ бирде ошол тандап, ошол баягы насатчыны тандап алганда деле сага төп келбеши мүмкүн экен да. Сүйлөгөнү төп келбейт, билбейм, кабыл албайсың да. Это не твой человек, менин адамым эмес дей сезилет. Сизде де ошондой болду? Ооба, албетте болду. Ошол себептен аябай дыкат, карап чыгып туруп, анан ошондой тандап алып анан окудум да. Мен дагы окутуп атам, албетте өзүм курсум сатып атам. Акыркы учурда 1 жылдын жүзү болду. Ошол анан абдан көп айымдар окуп атат. Мен акыркы учурда ошол баалуу барктуу айым деген бир курсумду алып чыктым. Азыркы учурда аял кишинин орду биз кыздардын ошол өзүнө болгон баасы абдан төмөн болуп кеткендей. Себеби дегенде кыздардын түшүгү абдан көп. Ага көп нерсени үйүп койгон, төрөшүң керек, үйдөгү жумушту аткарышың керек, үй тиричилигин. Ошол эле учурда сен эгерде өзүңдү карабасаң, анда сен акыркы орунда кала бересиң да. Анан күйөөсү болсо ошол учурда мындай башкаларга кетип калган, мындайча айтканда ошол үй бүлөлөрдүн ажыроосу болуп атат да, ажырашып кеткен үй бүлөлөр абдан көп болуп атат да. Эмне үчүн ошол биздин кыздарыбыздын баасы төмөн болуп кеткенден да. Эркектер биздин менталитетибизде көбүнчөсү баягы аялды алгандан кийин эле ойлойт, ал бизге талап кылат да, сен тамак жасадыңбы, үй жыйнадыңбы депчи. Бирок ошол аялына да, ошол аялы аркылуу эле өсөт да, эркек табышкер болот аялы аркылуу эле. Биздин эркектерибиздин көбүнчөсүнүн баарына дагы ошол психологиялык сабактар абдан керек. Бул инсандык өнүгүү, деги эле бул жашоого эмнеге келдим, мен кандай кайсыл учурда мен баягы энергиялуу жүрөм. Энергияны только эмоцияны аялынан аларын түшүнбөйт көп эркектерчи. Тескерисинче аялынын көңүлүн оорутат. Бир белек бергенди билбейт биздин эркектер. Мисалы үчүн мен буга чейин изилдеп көрдүм да. Россияда бир досторум бар эле, ошол гүл саткан. Ошончалык чоң букеттерди эле кымбат сатат эле да. Анан ошо Дубайга барганда жолугуп, анан мен айтып калдым да, бизде ушундай десем, биз силердин баягы рынокты изилдегенбиз дейт да. Силерде ошол гүл берген эркектер аз деди да. Ал эми Орусияда, мисалы үчүн Москвада же башка жерлерде алар себепсиз деле гүл берет экен да. Биздики бербейт. Мисалы акча сурасаң же белек сурасаң, ошону суратпай эле бериш керек да. Негизи эркектердин бул милдети да, ошону түшүнбөйт биздин эркектерчи. Сурасаң, алар айтат да, биздин аялдар деген аябай меркантильный болуп кетти, дүйнө коор, акча сурайсың, аракет кылып жүрөм го деген сыяктуу кылат да. Бирок ошол эле түшүнбөйт.
кичинекей белек бердимби, ошол аялыңыз сизге же болбосо келинчегиңиз сизге андан көп табышкер кылчу энергияны берерин түшүнбөйт да биздин эркектер. Ошол себептен мен айткым келет, бул психология канчалык жогорку билимдүү болбо, канчалык кыйын болбо, бул психология керек экен. Себеби дегенде мен өзүм деле жогорку билимдүүмүн. Анан ойлогом мен дагы алып баруучумун, мен дагы көптөгөн ток-шоу, өзүнүн программаларын чыгарып жүргөм. Мен дагы шеф-редактор болуп иштеп жүргөм. Анан кыйынмын деп ойлочумун да. Ар бир адамдын башында кийип алган тажысы бар да. Кыйынмын, мен укмушмун деп ойлойт. Анан мен ошол коучингке, психологияга келип, ошол эми бир ар кандай адамдар менен сүйлөшөбүз, чиновниктер болобу, кайсыл бир каналдын директору болобу, кандай статусту ээлебесин, ал адамдын жан дүйнөсүнө, ички дүйнөсүнө кирип көрсөң, толтура травмалар бар да. Алар мындан да өсчү потенциалы бар болгону ошол өзүн жеңе алган эмес, өзү издеген эмес, психологияны окуган эмес да. Мен бардык адамдарга айтмак элем, психологияны окуш керек. Анан акыркы учурда ошол психологдор көбөйүп кетти, ой булардын баары акылдуу болуп кетти деген адамдар абдан көп да. Мен тескерисинче ар бир ошол психологмун деген, ар бир аракет кылган, деги эле агартуучулук нерсени колго алган адамдардын баарына даңк деп айткым келет да. Бул абдан оор ниша. Себеби дегенде адамдын акылына жеткирип, ошону жакшы жакка өзгөртүп, бардык эле адамдын колунан келе бербейт да. Ошондуктан ал жаманбы, жакшыбы, деги эле ушул нерсени колго алганы бул азамат деп айтарлык да. Сонун чын эле азыркы мезгилде баягы окуп аткан айымдар дагы көп, өзүн өнүктүрүп атканы мурдага салыштырмалуу көбөйүп калышпады? Мисалы, өзүн өнүктүрүп аткан эле айымдар да азыркы мезгилде. Анан бул нерседен ашып дагы мен өзүмдү өнүктүрдүм, мен кылып атам, мен акча таап атам деген да нерселер көбөйүп атат да. Мисалы, үй бүлөдөчү. Бул жагына эмне дейт элең? Психологияны окуган айым эч убакта андай кылбайт да. Ал өзүнүн ордун билет. Биз чындыгында Кудай Таалам бизди ушундай кылып жараткан. Эркек бизге караганда күчтүү, эркек камкорду кылыш керек аялгачы. Анан биз аялдар баягы кандай болбосун, биз аялдар баягы эшиктен акча таап келсек дагы үйдөн биз жароокер аял болгонду билебиз да. И психологияда ошол нерсе ачык айрым көрсөтүлөт. Ошол себептен окуп өнүккөн айым эч качан ошол күйөөсүн басмырлабайт, тескерисинче көтөрмөлөйт да. Көтөрмөлөгөндө дагы аябай спасатель болбойбуз биз. Биз мындай болуп атпайбызбы? Азыр аялдардын баары үйдө отурган акча тапкан аялдардын баары сиз айткандай баягы үстөмдүк кылып, бул энергиядан аялы көбүрөөк акча тапса, көбүрөөк билим алса, өсүп кетсе, эркектин баягы тестостерону түшөт да, эркектик күчтүүлүк сапаты түшүп кетет алардынчы. Ал эми ошондой болбош үчүн эркек дагы алардан калбай өнүгүп туруш керек. Бизде эркектер окубайлы акыркы учурда. Ошон үчүн бир чоң ажырым пайда болушу мүмкүн да. Ошон үчүн эркектер аялы өнүгүп кетсе, азыр булар эмнени айтып атат, эмне деп эле ушундай бир туура эмес көз караштар болуп атат да. Бир эле нерсени айтам, окуш керек, башка жол жок. Мырзалар да өнүккүлө дейли. Ооба, мырзалар, эркектер өнүккүлө. Себеби дегенде эркектер күчтүү болсо, биз негизи ар бир аял канчалык кыйын, канчалык күчтүү, канчалык көп акча таппай эле аялдар бизден күчтүү эркектин жанында гана бактылуу болобуз да. Ар бир айым бактылуу болсун дейли. Назира эже, чоң рахмат. Абдан убактыбыз кеч болуп, аз болуп калды. Дагы көп сүйлөшкүм келип атат. Бизден белек болсун бул сизге. Барып чай ичип коюңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден гана көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.